Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен Дасторкон четиндеги университет программасынан номер 74 сабак 12 тема. Турмуш китебин, табият китебин окуй билүү жөнүндө сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова Талас облусу. Турмуш китебин, табият китебин окуй билүү жөнүндө урматтуу ата-энелер, агайдын ушул теманын негизинде айтып берген эң жакшы ойлорун сиздерге жеткизгенге аракет кылам. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Дасторкон четиндеги университетте ата-энелер балдарга жалаң гана жазылган китептерди эмес, турмуштун өзүн китеп катары кабыл алып, ошондон сабак алууга үйрөтүү. Турмуш өзү миллион бети бар, түгөнбөс китеп экендиги, ошол турмуш китебин окуй билүү, андан сабак алып, турмушта өмүр жолунда пайдалана билүү жөнүндө тарбия берүү туура болот. Мисалы, эмгек процессин окуп үйрөнүү, жашоо процесси, адамдар менен болгон мамиле, бул өзү дагы чоң китеп болуп эсептелет. Айылда, шаарда, эл арасында туура мамиле кылып жашай билүү бул өзү дагы китеп. Ошол мамиле процессинде сабак ала билүү, аны окуй билүү, ар түрдүү кесиптерде иштеп, ошол эле учурда билим алуу, соода жөнүндө, турмуш тиричиликтин процессинен өзүнөн да китеп катары окуп, сабак ала билүүгө балдарды тарбиялоо зарыл. Мисалы, адамдар менен мамиле болгондо алардан адамгерчиликти, калыстыкты, тазалыкты, тууралыкты, ыймандуулуктун сабагын айттырбай көрүп, сезип ала билүү. Ал эми иш процессинде эмгек рахатын сезип, ошондон сабак ала билүүгө тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ушул жерден дагы агай эң жакшы ойду айтып берген. Өмүрдөгү эң чоң китептердин бири бул табият китебин көрүп, сезип, сабак ала билүүгө дасторкон четинде баарлашуу. Табигат, бактар, тоолор, суулар, жайлоолор, ошолорду тиктеп туруп, алардан дагы сабак алуу. Мисалы, жылдын 4 мезгилин алсак, ошол 4 мезгил дагы өз учурунда келип, өз ирети менен келүүсүн көрүп, андан да сабак ала билүү. Жаныбарлардын жашоосунан сабак алуу. Мисалы, кумурсканын эмгекчилдигинен дагы сабак алса болот. Жылкынын сулуулугунан, аруулугунан, күлүктүгүнөн, койду канчалык бакса да көтөрө билүүсүнөн, уйдун түшүмдүүлүгү менен, өзүнүн музоосу менен бирге адамдарды багып, ушунчалык чоң жакшылыктарды алып келүүсүнөн, канат кагып асманда учкан бүркүт, шумкарлардын сайрап, элге жакшы маанай тартуулаган булбул, куштардан, бардык жаныбарлардан сабак ала билүү. Дасторкон четинде баарлашууда жада калса асмандагы күндөн дагы сабак алса болоорун балдарга айтып берсек болот экен. Мисалы, күндөн ар дайым бир убакта чыгып, бир багыты менен батып, миллиарддаган адамдарга, жаныбарларга жылуулукту тегиз берүүсү менен, ошондой эле чексиз асмандан сабак ала билүү. Чексиздикти бардыгын көтөрүп, таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген, күчтүү болсоң жердей бол дегендей, суудай тазалыктын сабагын ала билүү, жердей бардыгын көтөрүп, бардыгын өстүрүп үйрөнүү. Дасторкон четиндеги баарлашууда балдарга турмуш китеби ушунчалык чоң, ушунчалык мазмундуу экендигин түшүндүрүү. Турмуш китебинин жанында биз окуп жүргөн тарыхый, адабий чыгармалар миллиарддын бир тамчысы экендигин айтып, кененирээк түшүндүрүү зарыл. Демек, дасторкон четиндеги баарлашууда эң башкысы балдарга үй бүлөдө турмуш китебинен окуй билүүгө, ошондой эле табигат китебин окуп, андан сабак алууга тарбиялоо. Табигат китебинен сабак алууга үйрөтүү өтө чоң акылмандуулуктун сабагы, философиялык, терең мазмундуу, түбөлүктүү сабак болот. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылдым. Турмуш китеби, табият китебин окуй билүү жөнүндө эң жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.